Баарыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто Зарылкан Шарабидин кызы, кесиби боюнча онколог, гематолог жана нутрициолог. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз бүгүн подкастка. Зарылкан, өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Шарабидин кызы Зарылкан, дарыгер онколог, нутрициологмун. Туура тамактануу боюнча наставник. 3 баланын энеси, жолдошум бар, кызмын, келинмин. Жөнөкөй кыргызымдын кызымын. Сонун Зарылкан, ушул медицина тармагыны кантип тандап калдыңыз, кантип келип калдыңыз бул тармакка? Медицина тармагына түшүнүп эле келгенмин. Апам фельдшер болуп иштеген. Биздин айылыбыздын тез жардамы катары элестетчүмүн да. Эсимде азыр деле. Кичинекейимде түнү 2 болобу, 4 болобу, жамгыр жайбы, кар жайбы, апам чакырышчу, же үйгө балдарын көтөрүп кел, өздөрү келип укол алып кетчү да. Мен мынтип эле түшүнүп калгам да, ушундай иштеш керек, жардам бериш керек деген мен мындай кадимки эле көрүнүш катары сезип чоңойдум. 9-класска, 8-класста келгенде даярданыш керек болуп калды. Эч ойлонбой мен биология, химияны тандап ошол багытта кеттим да. Бул окуу учурунда кандай кыйынчылыктар болгон сизде? Окуу учурунда мен ойлогондой эмес экен. Биз окууга тандап атканда айтыш керек экенчи. Окуу кандай болот, окууну бүткөндөн кийин баары эле биз ойлогондой эмес. Биздин кантип айтсак, жылдар керек, дайыма окушубуз керек деп эч ким айтпайт экен. Биз ак халат кийгендерди көрүп, жардам бергендерди көрүп суктанып, ушундай бир аз эмоцияга да алынат экенбиз да. Кыйынчылыктар жок деп айта албайм, болду. Бирок бул азыр эстесем мен аны мындай жан дилим менен жактырып, мындай жагымдуу кыйынчылык болгон да. Анан мага кызык болгону, Зарылкан, тандаганда дагы оор тармакты тандапсыз да. Онколог, гематолог. Бул тармакта сизге бейтаптар менен иштеш кыйынчылык болгон жокпу? Жок, кыйынчылык болбоду. Мен табиятыман ушундай адам окшойм. Жардам бергим келген да. Тандаганда мен мамологияны тандагамчы, аял кишилер менен иштейм деп. Ал жакта жүрдүм. Онкология деген хирургия экен да. Хирургияда 1 жыл жүрдүм. Абдоминальный, торакальный, мамологияда баарында, кийин гинекологияда жүрдүм. Анан өзүм аралашып иштегенде түшүндүм, меники эмес экенинчи. Анан онкогематология, терапия жагы мага жакын экен. Мага сүйлөшкөн, убагында дарылоо курсун жазып, элдер менен мындай баарлашкан мага жакын, табиятыма жакын экен. Ошентип онкогематологияда калып калдым. Сонун. Эми бүгүнкү күндө мен Instagram баракчаңызды карап чыктым. Билишим боюнча азыр нутрициология тармагындагы кызмат кылып жүрөт экенсиз элибизге. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз. Ооба. Мындай сырттан көп айтышат да, сен өзү онколог болсоң, нутрициологияда эмне кылып жүрөсүң депчи. Бири-бирине эч дал келбейт дейт да. Сен 8 жыл окудуң го, эмне нутрициология, тамактанууну жазып жүрөсүң дейт да. Адамдын мындай кантип айтсам, өзүнүн жан дүйнөсүнө жакын жумуш болот экен да. Нутрициология жөндөн жөн келип калган эмесмин. Өзүм диетага, туура тамактанууга жакынмын. 2009-2008 жылдан бери ушул диетанын арасында жүрөмүн. Андан кийин онкологияда иштеп калдым. Онкологияда иштегенде байкадым да, бизде биздин элибизде адамдар жөрмөлөп калганда, скорый помощьту салып көтөрүп келет экен, же туугандары алып келет экен, ага чейин кайрылышпайт экен. Сүйлөшүп отурганыңызда айтат да, мен 1 ай мурун, 2 ай мурун менде белгилер бар эле, бирок өтүп кетет дедим, суук өттү дедим, же дагы башка жака кайрылып жүрүшөт. Маалымат аз экен. Анан ошондо ойлонуп калдым да, мен бул отделенияда жүрө берсем, ашып барса жылына канча 1000 кишиге, 2000 кишиге эле жардам бере алат экенмин. Интернетке чыксам онлайнга, көбүрөөк адамга. Ал жака чыкканда дагы алдын алуу. Нутрициология бул медицина эмес да. Нутрициология бул жашоо образ. Бул жерде медицинада биз мындай
ооруну себептерди айыктырабыз. Нутрициология жалгыз гана, мага мисалы үчүн ашказан ооруп кайрылса, мен ашказанды эле карабайм да. Бүтүн системаны, органды бүтүндөй карайм же. Ошол ашказан оорусуна эмне себептер Эмне алып келди? себептер болду? Биз 8 жыл окутту да. Ашказан ооруп келсе, бул дарыны жаз, бул уколду жаз, диета жаз деп. Нутрициологияда эмне үчүн бул ашказан ооруп келди? Кайсыл нерсе ооруга алып келди Кайсы деген факторлор? себеби менен иштейбиз да, тамыры менен. Анткени дары дармекти өмүр бою ичпейт да. Дары дармекти убактылуу гана ичет. Адаттарын, тамак ашын өзгөртпөсө, ал кайра эле оору ойгонот. Ошол ой келди дагы, мен онлайнга чыгайын. Онлайнга чыксам көбүрөөк адамдардын ден соолугуна кам көрөм. Анын онкологияда оор бейтаптар дарыласаңыз деле мурдагыдай калыбында болбойт ден соолугу. Андан көрөк алдын алса канчалаган пайда алып келет. Ошентип нутрициологияга келип калдым. Ага чейин өзүм диета менен кызыкчуумун. Өзүм 100дөн ашык диетаны кармаганмын. Кызыкчумун дегенде ошол өзүңүз диетада отургансыз да? Диетада отургам. Анткени 2008-2009 жылы бул 10-11 классты бүтүп аткан мезгил болгон. Ал кезде телевидениянын таасири эттиби же ошол мезгилде ошол нерсе кызык болчу, баарыбыз арык болгубуз келген да. 90-60-90 деп кундуздун ыры чыкты. Корейский кинолор чыкты, аларды көрөбүз. Анан диетага отуруп баштадым. 3 күн отурам, 5 күн отурам. 5 күнгө жетчү эмесмин. 3 күн, 4 күнгө жеткенде уже калтырап, кол бутум муздап, нерв болуп, анан кайра срыв болчу. Бул 1-2-3 курстабы ошондо? Жок, 9-10 класстарда башталган. Уже медицинага тапшырып элегимде башталды. Анан кийин медицинага тапшырдым. Тапшырып, бул нерсени терең изилдеп баштадым. Анткени биринчи анатомия болуп атканда анча кызыкпадык. Кийинки 3 курстарда клиника кирип баштаганда терең кызыгып баштадым. Андан кийин башка кыздарды дагы карап баштадым. Алар обычный эле жешет, бирок салмактары норма. Анан мен бир нерсени туура эмес жасап атам деп изилденип баштадым. Алда Instagram жок болчу, статьялар эле болчу. Статьяларды алып, ошолорду изилдеп, натуропатия дегенде ошол жерден касание болду. Аны мен жашоомо киргиздим. Көрсө тамактанып, келбетти, сулуулукту сактаса болот экен. Диетада отуруп отурганда эмне болду? Гастрит болду, обострение берди, өтүм приступ берди. Менталдык жактан проблема. Бөйрөгүмдү ооруттум, плюс еще психологиялык жактан стресс болдум. Өзүм таттууну өтө жакшы көрөм да. Диетада турсаң таттууну жебе, тигини жебе, кечке запрет. Туура тамактанууга ошентип келип калдым. Ал өзүмдүн жашоомдон өткөздүм да. Кандай болот? Азыр менден сураса, диетаны шунчанчы күнүндөмүн же дагы бир нерсе кылып атат десе, ошол адамды толук түшүнөм да. Кандай абалда экен? Кандай абалда экен? Психологиялык абал, физикалык абал. Баары. Анан ушуну улантып кетсе, келечекте кандай нерсе күтүп турат, ал дагы. Как рентген болуп калган турбайсызбы? Рентгенде эле эмес, ал нерселерди переживать этип өзүм да жашап өттүм да. Ооба. Мисалы орозо кармаганда, орозонун 15-күнү мындай болот дегендей да. Ооба. Ушинтип анан ковид болуп калды. Ковидте баарыбыз үйдө отурдук, интернет чугуп баштадык. Анан нутрициология жаңы илим чыкты. Эч ойлонбой ушул окууга тапшырдым. Мен интернетке чыгам деп ой болгон жок. Мен өзүмдүн үй бүлөм жана өзүм үчүн деп. Эч жаңылышпаймын. Анткени азыр нутрициологияны бүтүп, медицинаны андан да тереңирээк түшүнөт экенсиң, жана медицина менен нутрициологияны алып кеткенде сонун жыйынтык болот экен. Убактылуу эмес, себеби менен иштейм. Эгер оору курч абалда келсе, аны медицина менен жардам берем. Эки суроо пайда болду бул жерде. Биринчиси, сиз ошол жана айттыңыз го, мен бул жерде олтурсам 1000 адамга жардам бере алам, интернетке чыксам көптөгөн адамга жардам бере алам депчи. Ошол ой кайсыл убакта келип калды? Анан кантип түшүндүңүз да ушундай кылсам жакшы болмок экен? Аны кайсы убакта келди? Бөлүмдө жаш эле балдар келип баштады да.
онкогематологияда. Бул лейкоз, рак крови. Акыркы жаш дегеним 15 жаш, 14 жаштан кийинкилер келет да, 14 жашка чейин детскийде. 16 жашта, 18 ушундай убакыт болду. Акыркы 2-3 айда жалаң гана жаш кыз, жаш балдар келип баштады. Жаш балдарда алардын иммунитети күчтүү да. Иммунитет күчтүү болгондо организм агрессивно жооп берет да. Аларда бат өрчүп кетет. Эми өзүңүз 1 ай, 2 айлап карайсыз да анычы. Биздин бөлүм өзгөчө. Дарыңызды куясыз, до конца күтүп отурасыз, кан куясыз, плазма күндө өзүңүздүн балаңызды карагандай эле карайсыз да. Согушта жүргөндөй эле экен да. Ооба. Анан кийин ошол адамды жоготуу, кээ бир күндөр болгон, күнүнө 2ден пациент жоготуп атканмын. Буну өтө Жаш балдар, жаш балдар. Жүрөгүмө албайсың, көнүп каласың, бирок ушундай өзүңүз мээрин берип караган инсандар кеткенде ыйлагың келет. Ооба. Ошол мезгилде кой мен саналуу гана эле все равно бул жерде убактым кетип атат. Саналуу гана элдерге жардам тийбей, көбүрөөк элдерге чыксын деп. Ушул нерсеге. Биздин ата-энелер ошондой келечекте мындай абалга туш болбосун деп, Туш болбойт. Эми мындай карасаңыз, аларда эми ар кимдин өзүнүн жолу бар, өзүнүн тагдыры бар. Илим өнүктү, таасир этсе болот. Болбогон адаттардын артынан да, билбестиктен, билимдин жетишсиздигинен, кайдыгерликтен деле эмес, мындай сүйлөшүп келсеңиз түшүнөт, айтканыңызды аткарат, билген эмесмин дейт да. Бизде буга чейин 2-3 жыл мурун маалымат жок болчу. Интернет өнүктү, Instagram, TikTok баары өнүктү, элге маалымат кетти. Эл азыр биздин деңгээлге жетип калды. Мен окуганмын деп кайра мен билбеген нерселерди айтып коет да азырчы. Бул нерсе жакшы. Элди агартуу, билимге жеткирүү бул сонун. Сиз сүйлөшүп аткан пациент менен бир деңгээлде сүйлөшсөңүз сонун да. Жөнөкөй эле нерсени жеткире албай, түшүндүрө албай кыйналсаңыз чарчап кетесиз да. Бир күндө 15-20 кишини караштан бир адамга бир нерсени жеткире албай эле чарчап каласыз. Ошол максатта бул нутрициологияга келдим. Анткени биздин организм, биз көп элдер ойлойт да, оору сырттан келет. Бир вирус же бактерия келип мени оорутат деп күнөөнү сырттан издейт. Жок, дене сагым. Бул сиздин ооруңуз бир күндө, 2 күндө болбоду. 5 жыл, 10 жыл мурун сиз туура эмес адаттарды аткардыңыз. Неправильный привычка болду. Тамактануу режимиңиз болбоду. Сиздин оозуңузга суу, тамак аштан башка эч нерсе түшпөйт. Сырттан келип эч нерсе бузбайт деп ушул маалыматты жеткириш керек да. Анткени эми медиктер ким менен медицина ички органдардын ооруган менен алектенебиз да. Ички орган каяктан бузулуп атат? Сырттан тамак түшүп атат. Ошол тамак ашты аш кыламын, сиңиремин деп ошол жерде көйгөйлөр пайда болуп атат да. Жана өзгөрүүлөр ошол жерден келип атат. Ооба. Өт оору болобу, ашказан, кандай гана оору болбосун. Эми травматологиялык дейт, бир жери кесилген, ал башка. Ал бул кесепет болду. Ал эми башка өнөкөт оорулардын баары адаттардан. Туура эмес адат жана туура эмес тамактануудан. Сиз менен толук оюңуз менен кошулам, Зарылкан. Анан ошол бейтаптар жөнүндө сүйлөшүп калдык да. Бүгүнкү күндө сизге кандай бейтаптар кайрылат? Кандай оорулар менен? Сиз кимдерге жардам бере аласыз? Бүгүнкү күндө мен баракчамда өзүм белгилеп кеткенмин. Дарыгер мен деген билгендиктен мага дени сак адам кайрылбайт. Дени сактар көп адам ойлойт, бул маалыматтарым, рилстеримди укканда мен ооруп калам деп эч ким ойлобойт. Мен деле эч ким ооруймун дебейт. Ооруп калбайын деп алдын алган адам аз. Чынын айтайын, бир 100 кишиге кайрылса, ошонун ичинен бир 3 киши эле мен алдын ала анализ тапшырайын, менде баары эле жакшы, баары витаминдерим жетиштүү экен деп жазат. Мен ачыгын айтайм, калганы жок. Калганында көйгөй бар. Өтүм ооруп атат.
башка жагым ооруп атат. өтүм ооруп атат, ашказаным ооруп атат, ашыкча салмак бар, чачым түшүп атат деген көп, тери көйгөйлөрү көп, тактар көп, высыпание, аллергиялык, атопический дерматит, сөөгү оорулары, жүрөк кан тамыр, кант диабети, бүт баары. Мындай карасаң дени сак адам жоктой эле сезилет да, изилденбеген адам бар деген сымалчы. Ошондо сизге көбүнчө кайрылганда мындай топ 3 балким даттануу кайсыларды карайсыз, мындай кайсыларга жардам бересиз? Акыркы бир 6 айдан бери профилактикалык түрдө мен кандай витаминдерди ичишим керек, жашоо образымды, менде энергия аз болуп атат дегендер көп кайрылып атат. Дефицит эмес, сүйлөшүп келсеңиз, жумуштамын, питаниясы нормалдуу, зыян адаттары жок, уйкум деле кантип айтат, уйку режими жок да. Сурап келгениңизде зыян адатым жок, тамакты жакшы жеймин, бир жумада бир спорт менен алектенемин дейт. Бул футболго барат, чуркайт же аялдар басат, бирок энергия жок деген. Уктап турамын, чарчап турамын деген. Эс алдым, бирок эс алгандай эмесмин деген аябай көп кайрылып калдычы. Анан консультацияда сүйлөшүп отурганда тамактануу режими туура эмес, жана уйку режими. Уйкуну 2-чи план, 3-чү, 6-чы планга коюп койгон. Өз убагында уктабайт. Сапаттуу уйку дегенде 6-8 саат укташ экенин билишет, бирок сапаттуу уйку кайсы дегенди билишпейт да. Бул деген кечки саат 10дон таңкы 4кө чейин да, 6 саат же 5ке чейин. Ал эми анын жашоо шартына. Жумушу көп болсо эртерээк туруп жумушун бүтүрөт. Анан жумушу анча деле болсо 4-5ке 6га чейин уктаса болот. Уйкуну маанисин көп түшүнө бар. Андан кийин гематолог болгондуктан кан аз, анемия боюнча. Анемия дагы деп эмес, чачым түшүп атат деп. Чачы түшкөн, териси кургак, теримде эрте тырыш түштү, жана ушул көйгөйлөр менен кайрылышат. Өт боюнча да айтып калдыңыз, оң капталым ооруп атат, бирок эмне экенин билбейм, жатам деп сураса керек сизде көбүнчө. Жок, өтө ооруган мага келип билишет. Алар көбүнчө айтышат, оозумдан зарына болуп атам, ичим катыйт, запор менен деп. Запор деп кайрылышат, анан тери көйгөйүнү менен кайрылышат. Терисинде высыпание, угрилер. Высыпание, угриси көп. Алар ойлойт, алар ойлоп эмес, билишип косметологко барат. Көп акчасын коротот. Кымбат косметологиялык процедураларды жасатышат. Бренд косметиканын баарын жасап, анан жардам бербегенден кийин бул жака дагы барып көрөйүнчү деп келишет. Машинанын сыртын жасатып, ичинде оңдобой калгандай эле экен да. Анан ушул өттөн экенин түшүнүш, азыр көп түшүнүп калды. Өтү жакшы иштесе, бети жылмакай тунук, жана ден соолугу бекем болушун. Сонун Зарылкан, буга чейин эфирден сырткары бейтаптардын жөнүндө кандай бейтаптар менен иштешесиз деп сурап калдым да. Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз, эмне кандай бейтап дегенде сизге кандай бейтаптар келсе, сиз ошолор менен иштешүүгө даярсыз да? Магабы? Мага туура тамактануу бул жашоо образ экенин түшүнүш керек. Туура тамактануу деген бул жөн эле тамак ашты иреттеп мынтип эле жеп коюу эмес, бул адаттарды дагы өзгөртүү. Мага келсе, мен анын ордуна тамак жебеймин, анын ордуна уктабаймын, анын ордуна баспаймын, анын ордуна айтылган нерселерди аткарбаймын. Жоопкерчиликти өз мойнуна алып, мен ден соолугумду бекемдегени даярмын. Мага кандай режим түзүү керек менин жашоо образыма деген. Биз протокол, шаблонду карабашыбыз керек да. Ар бир адам индивидуалдуу. Ар бир адамдын өзүнүн организми, жашоо образы, ушул жашка чейин кантип жашады, ушуга байланыштуу да. Мага келген, туура келген рацион, мисалы үчүн, мага ошошул эле. Менин жашымдагы бир айым келсе, ага туура келбейт. Анын деле 3 баласы болушу мүмкүн. Ал деле иштеши мүмкүн, бирок экөөбүзгө туура келбейт да. Анын ой жүгүртүүсү башка. Ал бул жашоого чейин башкача жашаган. Анын ички органдарында өтө көп оорулар бардыр. Балким жоктур. Андыктан индивидуалдуу подход дегенге
басым жасайм. Шаблонно иштегенге мындай аны колдобоймун да. Ар бир адамга өзүнчө мындай жол көрсөтүш керек. Тиги ошондо сизде кызматыңызда көзөмөл менен кароо кызматы барбы? Ооба, жеке көзөмөл бар. Андан кийин консультацияларын беремин. Канча убакытта, мисалы үчүн көзөмөл болгондо 1 ай көзөмөл? 1,5 ай. 1,5 ай көзөмөлдө толук кандуу өзүмө өзүм нутрициолог деп аталат. Өзүнө өзү нутрициолог болуп чыгат. Анткени мен ал кантип айтсам, биз эми 8 жыл окудук да жок дегенде. Андан кийин өмүр бою эле окуп келип жатабызчы. Аны 1-2 жумада 1,5 ай деле аз. Ооба. 1 жыл жок дегенде 1 жыл болсо. 1 жыл болуш керек. Азыр адамдар аны каалабайт да. Бүт баары моментте, заматта бат результат каалайт. 10 жылдык чогулткан өнөкөт ооруларды бир консультация менен чечип койгусу келет. Анан Зарылкан, ошол нутрициолог тармагын окуп калдым деп айттыңыз да. Ошол билимиңиз тууралуу да кыскача суроом бар эле. Кайсыл жерлерде баягы билимди алдыңыз, кимдерди окудуңуз ошол тармак боюнча? Билим булагын тандаганда дайыма аракет кылам. Жакшы мындай илимий далилдери бар. Москва университетин тандадым. УОМ деп аталат. Университет образовательная медицина. Бул мамлекеттик деңгээлде каралган илим. Ал жерде 1,5 жыл окудум. Онлайн болгону менен күндөгү тапшырмаларды, практикаларды, диплом защита болду, мастермайнд бүт баарын өтүп 1,5 жыл дипломду айтканда дипломдошкон адисмен. Сонун Зарылкан, эми үй бүлөңүзгө келсек, жеке жашооңузга башында айтып кеттиңиз. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз, кантип убакыт өткөрөсүз? Бир күндүк балким күнүңүздүн режимин айтып кетсеңиз. Жолдошум, 3 балам, апам болуп турабыз. Кадимки эле айымдардын жашоосу. Интернетте нутрициолог болушу мүмкүн, үйдө апаммын. Эртең менен балдарды, чоң балабыз мектепке барат, андан кийинкиси садикке, кичинекей кызым эми 2-ге чыкты. Кызым менен үйдө болобуз. Аларга эртең менен тамак берем. Үй жыйнап, түшкү тамак даяр болуп калат. Анан кайра эле кечкисине орто убакта интернетти жандырып, рез тартканы убакыт кетет. Убактымды алып кетирем. Консультацияга. Кадимки эле жашоо. Бул жашоодо ар бир адамдын өзүнүн жеке кызыккан хоббилери болот да. Сиз ошол баягында сүйлөшүп кеткендей эле, мындай, сиз жубайы болосуз, кызы болосуз, апа болосуз, бирок Зарылкан өзү өзүнө кандай көңүл бурат, ошону айтып кетсеңиз. Сонун суроо бердиңиз. Мен хоббимби көбүнчө өзүмдүн кесиптик эмес китептерди окуганды жагат. Мисалы? Түрдүү жанрда, психология жактан, бала тарбиясы боюнча, жана өзүмдүн жеке жан дүйнөм, аял киши тууралуу көбүрөөк ушул багытта китептерди алып окуймун. Азыр эстеп көрсөм, сонун суроо бердиңиз. Курс сатып алып, же болбосо квалификацияны жогорулатканда гана медицинаны карайт экенмин, а башка убакта жан дүйнөм менен жаккан китеп булактарын ушуларды алган жагат. Сонун жооп бердиңиз, Зарылкан. Анан мен эмнеге бул суроону бердим сизге? Себеби биз дарыгерлер баягы бейтап деп, башкаларды деп өзүбүздү дайыма унутуп калат экенбиз да. Мен жубайым да айтып калат да, сен дейт, башка бирөө үчүн жаныңды берген даярсың, бирок биз үчүн жаныңды бербейсиң депчи. Сизде деле ушундай көрүнүш барбы? Үйдө айтабыз сизге баягы Зарылкан бейтаптарыңды эле ойлойсуң, бизге көңүл бурбайсың деп. Ооба, болот ошондой консультациялар көбөйүп кеткенде, мен өзүм консультация бергенде мындай үстүртөн эмес, толук кандуу консультация өткөн жагат да. Кээде 3-4 саат болуп кетет. 2 жашар кызым консультация өтпөчү деп суранат. Бул үй бүлөм колдойт. Колдогон үчүн дагы ушундай деңгээлге жеттим деп ойлоймун. Анткени жумушумду өтө жакшы көрөмүн, эч чарчабаймын. Канча болсо дагы ушул мезгилге чейин аткарып жүрөм да.
мындайча айтканда жумушумдан чарчадым деп мындай наалыган учур болду элек ооба. Бул суроо жаңы суроо Зарылкан. Кыргыз элиме көбүрөөк жардам берем деген бир ойду айтып калдыңыз да. Миссияңыз бүгүнкү күндө мындай аныктадыңызбы жашооңузда? Миссиям азыр пайдалуу болуу. Ар бир жаранга, кыргыз элине. Кайрылган адамдарга, суранган адамдарга гана пайдалуу болуу. Өзү ошол кызыгып сизге баягы мен ден соолугум сак болууга даярмын дегендер. Өзү жоопкерчиликти мойнуна алып, мен даярмын, мага билимиңизди, ошол максатыма жете турган инструменттерди бериңиз деген адамдарга. Анан ой мен ушинтип атамын, кантейин деп шылтоо издегендерге эмес. Сонун. Анан бүгүнкү күндө сиздин баракчаңызда көрүп калдым, баягы орозого даярдык боюнча баягы менюларды даярдап жатат экенсиз. Ошол жөнүндө дагы айтып кетсеңиз. Бул ой жакында келди. Анткени буга чейин тазалануу интенсивин өткөргөндө өзүмдүн аудиторияма дене сактарым деп кайрылам да. Келгендер айтып атпайбы, биз сонун жыйынтык алдык, эми кантип дальше кантип биз улантабыз деп атпайбы дегенде жакшы идея келди. Бул сунуш элден келди да. Бизге тамактанууну үйрөт, жазып бер деген сунушту айтканда, эмне үчүн мен жазбаймын деп буга чейин ой келген эмес. Анан орозо туура келип калды. Эмнеге орозо убактына? Анткени орозодо туура эмес тамактанып, орозо бүткөндө сиз деле билсеңиз керек, иштеп жүргөндө бүт өнөкөт оорулар обострение болуп келет. Ал эми анын себеби туура эмес тамактануудан. Өтүндө таш болсо приступ берет, ашказанда язва болсо канап кетиши мүмкүн, ушундай да. Анткени орозодо эмне кылабыз? Эртең менен тамакты жебей коебуз. Орозого негизи эле даярданып келбейбиз да. Орозо бул орозонун өзүнүн негизги парзы башка. Ал аны эми башка илимдеги адамдар айтсын. Ал менен кошулуу бул тамак аштан өзүбүздү тыйып атпайбызбы? Орозого даярданып барсак, орозо жеңил өтөт да. Даярданып деген алдын ала. Жок дегенде 10 күн же 3-4-5 күн мурда, бир ай организмди даярдаш керек. Эгер даярданбай барсак, организм шок абал дейт, стресске түшүп калат. Күндөгү аткарып аткан адаттар токтоп калат. Кандагы глюкозанын көлөмү түшөт, секирет. Бул абалда бизде стресс гормону бөлөт. Стрессти ар бир адам ар түрдүү өткөрөт. Кээ бири жинин чыгарат, кээ бири жинин жутат. Айлана чөйрөсүнө чачышы мүмкүн, же жумушуна таасир этиши мүмкүн. Эгер туура даярданып, туура тамактанса, орозо жеңил өтөт, ички органдарына таасирин тийгизбейт. Мисалы, түшкө чейин активдүү жүрүп, түштөн кийин солуп жатып калышат. Же болбосо суусашат. Же болбосо тамакты жеп туруп ошол жерде уйкуга кетет. Бул баары ошол даярданбагынан, туура эмес тамактануусунан. Ага жеңил тамактарды даярданып, андан кийин тарелка балансы дейт, сбалансированное питание. Ошону сактаса, бул көрүнүштөр болбойт. Анткени мен өзүм 9-класстан бери кармайм. Орто арада бир кош бойлуу учурда бала эмизгенде гана тутпадым. Ал нерсе жардам беришин билемин да. Аны кармаса кадимкидей эле жеңил кирип, орозо бүткөндөн кийин кандай кармабайт. Андан кийин дагы организм өтө сонун. Бир ай ичинде орозо дагы кармап, ага кошуп туура тамактанса, гүл үстүнө гүл, нур үстүнө нур болот. Сонун жыйынтык алатчы. Демек, азыркы ошол сиздин менюңузду, баягы орозого деген, эгер биздин жарандар көрүп ошол алайын десе, сиздин Instagram баракчаңызга кирип эле сизге жазса, ала алыша алат. Ооба, Instagram баракчама кирсе, ал жерде шапка профилде ссылка калтырып койгонбуз. Бирок ал жерге баары эле келе бербесин. Келе бер, даяр адамдар келсин. Туура тамактанамын дегендерге. Анткени меню туура тамактануунун негизинде түзүлгөн. Тарелка балансы сакталган. Эгер колдо бар азык менен күндө картошка, макарон жеймин, мен ошентип эле жашап келгенмин, менин ата-энем, чоң ата бабаларым деген азыр көп да ошондойлор. Биздин кыргыз элибизде баары эле ошентип жеген. Силер азыр эмнеге антип атасыңар дегендер болсо, аларга бир аз кыйын болуп калат.
туура айтасыз. Анткени биз ата салтыбыздын, бабабыздын маданиятын туура тамактанууга аралаштыра албайбыз. Туура тамактануу бул илим. Илим. Эгер аны биз аралаштырып салсак, мындай дегенге барабар да. Ата бабаларыбыз ооба боз үйдө жашаган, ооба ат минген, анда барып ат арабада жүрө бериңиз, боз үйдө жашай бериңиз. Телефон кармабаңыз. Телефон кармабаңыз. Азыр заман өнүгүп атат. Илим менен биздин маданиятты бириктире албайбыз. Илим менен биз өнүгүп атабыз. Жашообуз жакшы деңгээлге өстү. Адамдардын оорулардын мындай кантип айтсак, жашоо сапаты өзгөрдү да. Ал эми аны кошуп коюп мен жакында эмне деп дагы неме болду? Биз түш көрсөк дагы түш көрөбүз. Силер келип кантип айтам, туура тамактануу, андайлар жебегиле деп тыюуларды салып атасыңар деген да. Бул тандоо да. Бул нерсе илимдин жетишкендиги. Туура айтасыз. Илим жетишкендиги эмнеге алып келип атат? Бизди өстүрүп атат, бизди өнүгүп атабыз. Албетте биз салтыбызды сакташыбыз керек, маданиятыбызды сакташыбыз керек, урматташыбыз керек. Бирок аны каалаганда да, бир айда бир жумада бир, күндө эмес. Эгер ошол мезгилдегилердей биз кайра эле улантып келе берсек, бизде өнүгүү болбойт, өсүү болбойт. Бул нерсе бизди өзүбүз ойлоп тапканыбыз жок. Муну окумуштуулар канчалаган жылдар өздөрү эксперимент өткөрдү. Илимий изилдөөлөрдү өткөрүп бизге сунуштап атат. Мынтип тамактансак сонун болот экен, жаштыгыбыз сакталат экен, оорулар күчөбөйт экен деп бизге сунуштап атат. Биз аны мындай ачык кабыл алышыбыз керек да. Шылтоо издебешибиз керек. Эгер шылтоо издеп атсак, барып боз үйдө жашай берели. Мына боз үй сонун, ичи керемет, бирок ал ыңгайсыз да. Азыр сонун нерселер чыкпадыбы? Ат араба ачык абада жыргап жүрөбүз, бирок машиналар чыгып атпайбы? Туура айтасыз. Баарын убакытты, комфорт баары. Аны экөөсүн мындай айкалыштырбай, мындай илимдин жетишкендигин колдоном дегендер келсе, бүт нерсени алат. Ал жерде сабак болбойт, менюну окуп эле түшүнө алат да. Ушинтиш керек турбайбы деген өтө жөнөкөй. Биздин ашканабызга туура келет. Авокадо же болбосо каяктагы бизде жок азыктар жазылган эмес. Биз жеген суюк тамак, биз жеген күрүч тамак, биз жеген эле тамактарды болгону тарелка ыкмасын колдонуп түзүлгөн. Сонун жооп бердиңиз, Зарылкан. Тилекке каршы биздин подкастыбыз бир аз кыска болгондуктан мен ниет кылам келечекте дагы сиз мындан ары кеңири сүйлөшөбүз. Анан ушул биздин подкастыбыздын акырында биздин элибизге каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк бергениңизге. Чакырганыңызга ыраазымын. Сиз менен бирге ушундай сонун маек куруп бергениңизге, ойлобогон суроолорду бергениңиз үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргыз элиме эмне демекмин? Сиздердин ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө тынчтык, амандык, жүрөктөрүңүздөргө толо махабат жана тынчтык каалап кетем. Сонун чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсем, бүгүн бизде подкастта конокто Зарылкан Шарабидин кызы болду. Кесиби боюнча онколог, гематолог, нутрициолог. Эгер сизде суроолор бар болсо, анда сөзсүз түрдө комментарийде калтырып, лайк басканды унутпай, жана катталганды дагы унутпаңыздар. Көрүшкөнчө.